Сауд Аравиянын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан жыл сайын уюштурулган Кэт Волк марафонуна Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева, профессордук окутуучулар курамы жана студенттери катышып келет. Марафондун алкагында студенттер сүрөт тартуу сынагына активдүү катышуу менен жаратылышты жана жаныбарларды коргоого үндөдү. Тилекке каршы акыл бирстердин жоголуп кетүү коркунучунда турабыз. Аларды илгери атуу эрдик деп эсептелсе, бүгүнкү күндө бул экосистемага келтирген эң чоң зыян катары эсептелет, кылмыш катары эсептелинет. Иш-чаранын негизги максаты сергек жашоо образын жайылтуу жана жоголуп бара жаткан жапайы жаныбарларды сактоо, анын ичинде араб леопардын жоголуп кетүү коркунучунан сактоо жана ага коомчулуктун көңүлүн буруу. On Sunday, we attended the Arabian Leopard Marathon. We thank the Saudi Arabian Embassy for organizing the first marathon in Bishkek in support of Arabian leopard conservation. Кэт Волк 2025 марафону жаштардын рухий адептик, гумандуулук жана боорукерлик сезимдерин калыптандырууга көмөк көрсөтүү менен алардын шык жөндөмүн жана чыгармачылыгын өнүктүрүүгө шарт түздү. Бул жаныбарды сактап калуу үчүн Араб посольствосу иш-чараларды өткөрүп, жана жөө жүрүштөрдү каржылап бергендиги үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз бир эле араб акыл бирсин эмес, жана башка эле жоголуп бара жаткан жаныбарларды да сактап калууга өзүбүздүн салымыбызды кошконго чакырам. Студенттер өздөрүнүн сүрөттөрү аркылуу жапайы жаныбарларды сактоо маселесине көңүл бурдурууга чоң салым кошту. Мындай иш-чаралар жаштардын экологияга болгон аң сезимин жана адептик жоопкерчилигин жогорулатууга көмөктөшөт. Хотим поблагодарить арабское посольство за проведение первого марафона в городе Бишкек. Мы были рады принять участие в данном мероприятии, так как оно распространяет информацию о том, что нужно беречь исчезающие виды. И хотим, чтобы больше людей принимало участие в сохранении дикой природы. Иш-чара жапайы жаныбарларды сактоо маанисин түшүндүрүүгө жана экологиялык маселелерди көтөрүүгө багытталган.